Кутмандуу кечиңиздер менен назарыңыздарда Sport Life көрсөтүүсү. Кайрадан сиздер менен амандашып жатканыбызга абдан кубанычтамын. Баарыбызга белгилүү болгондой эле Кыргызстандын спорту азыркы кезде абдан жакшы өнүгүп келе жатат. Бул албетте кыргыз эли үчүн бул чоң жетишкендик, чоң байлык жана сыймык десек жаңылышпайт эмеспизби? Ал эми бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз ушул жакын арада тагыраак айта кетсек 24-25 февраль аралыгында Бишкек шаарында орун алган эс алуучу борборлордун биринде өтө туруучу чемпионат тууралуу сөз кылалы деп чечкенбиз. Чемпионат кандай жүрөт, кимдер уюштуруп жатат, кандай катышуучулары бар, көрүүчүлөр каяктан көрө алат деген суроолорду алдыңкы 30 минут аралыгында сиздерге суроолорго жооп алып бере алабыз. Ал эми биздин меймандарыбыз бул ушул грэпплинг жаатында мыкты көрсөткүчтөрдү көргөзүп, жакшы жыйынтыктары менен өздөрүнүн үлгү болуп жүргөн мыкты спортчуларыбыз келген. Мыкты спортчулардын бири тааныштыра кетсек, катышуучулардан алсак алгачы IDCC Азия чемпионатынын чемпиону Расул Тезекбаев жана ошондой эле грэпплинг боюнча коло медалинин дүйнө чемпионатынын коло медалинин ээси Азамбек Шамшиев, ошондой эле уюштуруучусу 3 жолку Азия чемпионатынын чемпиону, дүйнө чемпионатынын коло медалинин ээси, 2 жолку дүйнө кубогунун ээси, грэпплинг спорту боюнча ошондой эле уюштуруучу жана машыктыруучу Абдылдабек Кекенов келип турган мезгили. Андыктан кандай кызыктар алдыда күтүп жаткандыгын чогуу көрөлү, бизден алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Мынакей абдан баягы кубанып жатабыз. Ушул жаңы жылдан кийин ушул мыкты, жакшы чемпионаттардын бири ушул сиздердики дагы болгон жатат, окшойт деп күтүүдөбүз. Анткени былтыркы жылдарга салыштырмалуу быйыл ушул абдан күч алып, көп спорт түрлөрү жакшы иштерди баштаганы турат. Анда эмеси эң алгач ушул уюштуруу иши жөнүндө айта кетсеңиз, эмне себептен бул күндөргө арналып калган? Бул күндөргө арналган 23-нө карата кылсакпы дегенбиз, майрамга туш келип калат экен. Анан ошо 24-нө 25-ине койдук өзүбүзгө да ошол убакытка өзүбүз да жакшы даярдык көргөнгө. Ылайыктуу болду. Ылайыктуу болду ошол. Негизи эле бул турнирдин уюштуруучулары ким? Атайын федерация? Бул федерация эмес, бул уюм, промоушен. Өзүбүз атайын баштадык, былтыр баштаганбыз ноябрда. Өткөзөбүз деп. Бирок бул турнирди ушундай өткөзөбүз деп, уюм ачабыз деп көп жылдан бери уже ойлоп келатканбыз, көздөп. Былтыр ошо ноябрда болду биринчи турнири. Буюрса бул ошо февраль 25-inde экинчисин өткөзөйүн деп атабыз. Негизи ар бир турнирди баштаганда сөзсүз түрдө ага кандайдыр бир спортчуларды алдын ала даярдап, анткени ар бир чемпионаттын эң негизгиси бул спортчунун мыкты көргөзгүчү, же болбосо мындай учурларда айрым ушундай тармактагы спорт түрлөрүндө шоу көргөзүү болот эмеспи? Андыктан сиздердин басымдуулугуңуздар кандай болчу? Биз ошо токтоло кетейин дегем. Бул федерация деген алар тандайт. Тандоо турнир өткөзөт. Биздики проф борецтер деп айтсак болот. Буга чейин результаттары бар болгондорду тандап бири-бирине койдук. Профессионалдар. Ооба. Буюрса алдыда көздөгөн ой максаттар бар. Ушу Кыргызстан ичинен күчтүү мыкты спортсмендерди тандап, анан эл аралык кылып өткөзсөкпү деген ойлор. Буга чейинки катышып келген балдар тандоосуз жок келип өткөн да. Результаттарына карап эле өзүбүз койгонбуз. Тааныштар экен деп эле. Ошо жакшы результат көрсөткөндөрдү эле, анткени эң мыктысын тандап алып, Кыргызстандын желегин көтөрсүн деп башка өлкө менен күрөштүргөндөр. Түшүнүктүү. Негизи эле азыркы ушул өткөрүлө турган жакынкы арадагы чемпионатка канча спортчулар пландаштырылып жатат катышуусу? Канча турнир болот? Ушунусунда 13 бала, 13 схватка болот. 26 бала күрөшөт. Буюрса. Дал ушул күрөшүүнүн спортчулардын баары буга чейин атайын жыйынтыктарды көргөзүп келген профессионалдар. Ооба, биз тандоо кылдык, карап, результаттарын карап, вестерине ушул бир балага, экинчи баланы ушул дал келген вест менен карап койдук. Негизи эле ар бир спортто
атайын бөлүктөр болот эмеспи? Жаңы кошулгандар үчүн, орто баягы чеберлер үчүн, анан негизги кармаш деген сыяктуу. Ооба, албетте ошондой кылдык аныстарды. 4 баланы, 4 схватканы биз көрөйүн деп атабыз. Ошо жаш балдар разогревочный дегенде кылып, ошолордун күрөшүн көрүп, жыйынтыгынан жакшы күрөшкөн болсо, основной картка кошобуз деп буйруса. Ошол жерден дароо тандалабы, негизги күрөшкө ошондо? Ооба. Жок, эмки турнирлерге. Эмки турнирлерге. Түшүнүктүү. Анда мынакей мен биздин студиябызга ошол катыша турган биздин спортчуларыбыз да келип калыптыр. Анан сөзсүз түрдө сиздер жөнүндө да тааныша кетели, себеби негизи эле Кыргызстанда ушул спорт жааты абдан мыкты өнүгүп, ушул спорт аркылуу мен оюмча дүйнө жүзү кыргыз элин таанып жатат окшойт азыркы кезде. Ал эми сиздердин эмгегиңиздер буга өтө чоң, зор эмгек экендиги талашсыз, Андыктан Азанбек мырза баштасак сизден, негизи эле баягы жыл өткөн сайын сөзсүз түрдө чеберчилигиңиз дагы өсөт эмеспи? Кыргызстанда дал ушул грэпплинг тармагында сизде кандай жаңылыктар бар азыркы кезде? Кандай көргөзгүчтөрдү көргөзө алдыңыз ушул акыркы жылдары? Акыркы жылдары пандемияга байланыштуу эч жака чыга албадык. Акыркы жолу республикада күрөштүк. Чемпионат республикада. Ошол жакта биринчи орунду алдым. Андан кийин уже тренировка болгон жок. Соревнованиялар өткөн жок. Үйдө эле иним менен өзүм неме өркүндөтө бердим да. Иниңиз Грушанын ордунда болду. Иним да күрөшөт ошого. Опытыбызды өркүндөтөбүз. Эмне себептен бул турнирге катышууну катышып калдыңыз же кимдир бирөө түрткү болдубу? Жок, бул турнирге Абдуллабек байкебиз чалды, күрөшөсүңбү деп. Ошого макулдугун бергем. Анткени мындай турнир чындыгында Казакстанда деле жок, мондой форматта өткөнчү. Эмнеге Казакстан менен салыштырдыңыз азыр? Анткени Казакстан грэпплингде аябай өнүккөн да. Көп чорный поястарды алып келип, балдарын өстүргөн да, мындайча айтканда. Кыргызстанда андай болгон эле эмес да, мындай аз. 1-2 келиши мүмкүн, бирок жок почти, жок эсе да. Ошого биздин өскөнүбүздүн деңгээлин көрсөтөт дейм да ушул турнирчи. Турнир, түшүнүктүү. Расул мырза, сиз жогоруда айтылгандай, Расул мырза, сиз жогоруда айтып белгиленип кетти, ошол негизги кармаштардын бирин сиз карманысыз. Даярдыктар кандай болуп жатат жана бул турнирге катышып калганыңыздын себеби? Биринчиден, ассаламу алейкум, бүткүл ушул эфирде көрүп аткан Кыргызстан элибизге аманчылык болсун. Биз бул грэпплинг түрүн бизге Чекиров Кенжебек агайыбыз жөндөп келгенде 2014 жылы мен республикада күрөшүп, биринчи орунду алып, кийин Азияга алып барды, кийин чемпионат мирге алып барды. Ошентип грэпплингти түптөп келген. Кийин жерек уже мен грэпплингте чемпион Азия болуп келдим. Кийин ММАге өтүп кеттик. ММАде бой без правилда урушуп жүрөбүз. Андан кийин уже Абдулда, Сейтек байке, Мирлан байке үчөө биригип, азыр бул ошол ММАден эле урушпайт, как профессионалдар арасында айтып кетпеди, профессионалдар арасында күрөш кылып, грэпплинг кылып, булар өздөрү уюштуруп, эң сонун бир немени алып чыгышты да. Азыр эми бул грэпплингти как профессионалдар арасында гана өтөт. Профессионалдар күрөшөт. Ушунун деңгээли менен бул Кудай буйруса көтөрүлүп кетсе, бийиктик деңгээлдерге чейин чыгат го деп ойлойм да. Сизди ушул турнирде сизди кызыктырган эмне болду? Мисалы үчүн Азанбек айта кетти, бул аркылуу мен дагы ушул өзүмдүн чеберчилигимди өстүрүп, эл аралык деңгээлдерге катышкым келет деп. Ал эми сизди кызыктырган бул турнирден эмнени алам, эмнеге жетем деп ойлойсуз бул турнир аркылуу? Бул турнир аркылуу эми бул Кыргызстандын желегин бийиктикке таанытабыз, жаштарга үлгү болобуз. Мусулманчылыкта деле бар, биз баягы бетке урмай жок деп коет го. Ошол бул спорттун түрү эң жакшысы ошол да, бармашасын, күрөшөсүн и утасын соперник ушул.
Түшүнүктүү. Менде Абдылбек сизге суроо болду, азыр пайда болду. Чынында эле азыркы кезде спортчуларды айтып отурсаң, чынында эле баягы энтузиазм, баягы патриотчулук абдан жакшы өнүккөн. Негизи эле спортчулардын көпчүлүгүндө барында деп эле айтсам болот, ушул эң негизги ушул тартип жана атамекендик бир өзгөчө сезимдери жогору. Анан бирок бир нерсе бар, сөзсүз түрдө бул материалдык жактан колдоо. Мисалы үчүн спортчулардын деле өсүп өнүгүшүнө, спортчулардын деле келечегине материалдык жактан колдоо, каржы жакшы болуш керек эмеспи? Ушундай турнирлерде, мисалы үчүн сиздердин уюштурган турнирлериңиздерде спортчулар кандайдыр бир ушундай гонорар деген сыяктуу түшүнүккө ээ боло алышабы? Ушуну айта кетейин деп өзүм да көздөп аткам. Биздики бул уюм федерация эмес. Федерацияга күрөшүп атканда отборочный тандоо максаты болот. Ошол жактан взнос деген бар. Взнос төлөйт участник, ар бир участник. Анан күрөшөт. Бизде бул турнирге бир дагы участник төлөбөйт, эчтеке взнос. Наоборот, биз өзүбүз биринчиден контракт беребиз. Анын ичине страховка кылып беребиз ар бир участникке. Травма болуп калса штоп. Кепилдик болуш үчүн. Кепилдик болуш үчүн. Анан кийин уткан сайын биз бонусный основа кылып акча бергенбиз. За участию 5000 сом. Утканга 5000 сом дагы плюс. Анан досрочный утуп алса 15000 кылып ошого. Ошондо уткан киши бир 15000 алат экен да? Ооба. Ар бир участник. Жөн эле 5000 сом деле катышуучу, 5000 сом үчүн деле катышкандар болсо керек анда, утулуп калса деле. Бул ар бир профессионалдар арасында болот го. Ар бир баланын өзүнүн деңгээли бар. Утулгусу келбейт, утулам деп чыкпайт. Анда мындай суроо, сөзсүз түрдө көп учурларда кездешип келет. Биздечи көп спортчулар жаңыдан баштап, жакшы ийгиликтерди жаратып жатып эле, анан кандайдыр бир тоскоолдуктарга чалдыгат дагы, андан ары баягы анын чеберчилиги, анын тагдыры эмне болгондугу белгисиз болуп калат эмеспи? Кийин көрсөң эле, дал ушул каржынын жоктугунан мен бул жерге бара албай калдым, каржы жоктон мындай болуп калдым дейт. Анан ошол эле кезде ушул спорт жаатты колдогондор дагы көп келет. Мисалы үчүн сиздерде ушундай гонорарларды түзгөнгө, акчалай бонустарды бергенге атайын акча каяктан келет финансирование? Ушуну айтайын дегем. Бул мен өзү вице-президентмин бул уюмда. Биздин президент федерация, президент организация бар. Мирлан Шамканов деген. Ошол байкебиз бизге ошол гонорар жагын, колдоо жактарын баарын бүтүрүп берет. Уюштурат. Ал өзү да спорт жаатында жүрөт. Аябай кызыгат ушул спорттага. Түшүнүктүү. Анан еще жогоруда ушул эфир башлаардын алдында айта кеттиңиз эле, бир жакшы теманы козгой кеттиңиз. Жогоруда мен айткандай эле ушул көп спортчулардын келечеги баягы белгисиз болуп калып атпайбы? Ушул жаатта дагы биз ошол спортчуларды элге таанытуу максатында да уюштурабыз деп. Ал ишти кандай жүргүзгүңүздөр келет? Бул биз кандай десем, биринчи эле максатыбыз спортсмендердин эчтеке биз талап кылбай элебиз. Биз элге тааныткыбыз келет ар бир спортсменди. Анткени бизде азыркы учурда эң жаман көрүнүш десем болот. Бир киши жаман нерсе кылып койсо, ар бир инсан биздин Кыргызстан таратат, бөлүшөт негативдин баарын. Тез тарайт, аябай эле. Жакшы өзүңдү көрсөткүң келейин десе, мындай элге таанылайын десең жаман нерсе кылыш керек болуп калган дегенде болуп калды азыр. Ошондо биз азыр ар бир толтура спортсмен бар. Только спортсмендер эле тааныйт аларды. Ыр жаатынан деле болсо деле, искусство жаатынан болсо деле, аны ошол жаатты эле тааныйт да. Биз жакшы нерсени бөлүшпөй калдык. Ушул максат. Ушул биздин уже аябай жакшы результат көрсөтүп келген балдарды Кыргызстанга тааныткыбыз келет биз дагы. Анда мен азыр ушул биздин спортчуларга, мырзаларга суроо бергим келип жатат. Азыркы кезде чынында эле жогоруда айта кеткендей, өзүңдү таанытыш үчүн же терс нерсе жаза, же болбосо ушул адам баласында болбогон бир өзгөчө көрүнүштөрдү, бир нерсени ойлоп табыш керек эмеспи? Бирок ошол эле учурда бизде азыр интернет деген айдын абдан жакшы өнүккөн. Анан СММ деп ар бир адамдагы сөзсүз түрдө өзүнүн колунда жеке телефону бар, микрофону бар. Ошол аркылуу да өздөштүрөт эмеспи? Мисалы үчүн сиздерде ошол эле Азамбек мырза, Расул мырза айта кетсеңиздер, жеке өзүңүздөрдүн жеке чеберчилигиңиздерди сиздер спортчу иретинде өзүңүздөрдү тааныштырыш үчүн да иш алып барасыздарбы? Жеке өзүбүздү тааныштырыш үчүн жок, андай иш алып барбайбыз. Эми бизди ушул качан гана эл тааныйт, биз качан ушундай чемпионаттарга чыгып,
биринчиликтерди багындырганыбызда гана эл тааныйт. Анан биз өзүнчө блогер болуп мындай жеке өзүбүздү тааныштыргандай. Мисалы үчүн Инстаграмда барсызбы? Барбыз. Баракчаңызда баягы каттоочулар жөнүндө бөлүшүп, маалыматтарыңыздарды салышып, ошол эле реклама өзүңүз жөнүндө тренировкаларыңызды салуу боюнча. Тренировкаларыбызды, каждый тренировканы кросс кылабызбы, эмне кылабыз бөлүшүп турабыз. Ар бир тренировканы мисалы 25-inde боло турган чемпионатты уже биз реклама кылып чыгарганбыз. Ошондо элдин кабыл алуусу кандай болот эт, мисалы үчүн сиздин каттоочуларыңыздын? Эл жакшы эле кабыл алат. Эми бизди буга чейин ушу эл колдогон үчүн биз ушундай деңгээлдерге чыгып жүрөбүз. Эл колдобосо биз мындай бийиктикке чыга албайбыз го деп ойлойм да. Эл бизди колдоп, эл жакшы дубасын берип, эл колдоп, эл менен биз ушундай бийиктиктерге жетип жүрөбүз деп ойлойм. Ошол эле учурда мисалы үчүн ушул уюм уюштуруп аткан уюм гонорар дагы берет экен. Бул кызыктырабы сизди? Албетте, бул каждый ар бир спортсмендин бул максаты да, эми бул спортсмен нөлдөн тренировка кылып баштагандан кийин ошол спорттун үзүрүн көрүш керек да. Ар бир чемпионатка чыккан сайын гонорар алса, ал өзүнө мотивация болот, үлгү болот, өзүнө настрой болот. Дальше дагы мындан кийин дагы утайын деп бийиктикке умтулат да. Анан өзү взнос төлөп, анан утулуп калса, эч нерсе жок болсо, утса деле эч нерсе жок болсо, гонорар жок болсо, көңүлү калат уже. Расход өзү кылат, анан доход жок болуп калат. Түшүнүктүү. Азамбек мырза, айта кетсеңиз, сизде мисалы үчүн ушул бир турнирге катышыш үчүн канча убактыңыз сарпталат? Жана бир гана машыгуу иштери талаада эле болбойт да, сөзсүз түрдө атайын, залга барыш керек, анан эле ошол эле витаминизация дегендер болот. Бул негизи баягы финансы жагынан коромчул эле? Эми бардыгы өзүң чөнтөңүнөн кетет. Мен өзүм машыктырам балдарды, өзүнүн залыбыз бар. Ошол жерде машыгабыз, даярдык ошол жерде өтөт. Анан аябай көп деле акча кетпейт, мындай айтканда. Минимум 1 ай даярдыкка кетет. Даярдангангач минимум 1 ай. Анан атак 3 айда баштасаң жакшы деп ойлойм да. Соц тармактарда сиздин жеке өзүңүздүн алып жүрүүңүз кандай? Соц тармактарда айтып кеттиңиз, СММ деп. Мен могу Расул Тезикбаевди байкебиз болот да. Бул биз кичинекей болчук, бул уже деңгээлге жеткендечи. Расул байкенин видеолорун мисалы YouTube'дан көрүп. Жок, негизи айтам да. Ушинтип көп аябай таба алган эмесмин да. Эми мен деле жакшы күрөшүп, не кылып өзүмү өстүрдүм. Анан Instagram'дан бөлүшкүм келет өзүмдүн билимдеримчи. Жазам билген нерселерими, питанияны жазам, тренировканы жазам. Эми акырын обучающий видеолорду киргизсемби деп ойлоп аткам да. Албетте бул жаш балдарга түрткү болот да. Анткени мен издегенде тапкан эмесмин да өзүмдүн эмдечи. Күрөшкөндөрүн көрөм, бирок өзүнүн техникаларын үйрөткөнүн көргөн эмесмин да. Ооба. Анан дагы быйыл жалпы кыргызстандыктар дүйнө жүзү жакшы өздөштүрдү онлайн сабакты. Андыктан мен оюмча бул нерсе абдан эле жакшы болуш керек. Анан Абдылбек айта кетсеңиз, негизи эле сиз дагы өзүңүз машыктыруучу эмессизби? Анан дагы чоң уюмдун ошол жетекчилеринин катарында экенсиз. Дал ошол спортчуларга атайын окутуп үйрөтүү жаатындачы, өздөрүн өздөрү алдыга жылдыруу жаатында бул баягы айтып коет эмеспи? Ийгиликке жетем десең бир кол менен эле жетпейсиң, экинчи колуңду дагы сунушуң керек депчи. Бир жагынан силер балким баягы түрткү берсеңиздер, экинчи тарабынан спортчу өзүн дагы өзү көтөрүүгө кандайдыр бир багыттарды бересиздерби, талап кыласыздарбы ошол жаат? Бул кандай десем, мен өзүм спортсмен болуп келгем, өзүм баардык нерсени көргөм. Мен өзүм методикам бар. Анткени резко эле келип туруп эле тренер болсоң, ал сен билбейсиң кандай кылып өткөзүш керек экенин, кандай кылып тренировка кылыш керек экенин. Биз ушул тренировка кылып ийгиликке жеткенибиз, бул өзүбүздүн максатыбыз. Канчалык көп аракет кылсаң, ошончалык берекет болот да. Анан биз ушул тренировка кылдырып атканда, мен тренировка кылдырып атканда, мен жол эле көрсөтүп бере алам да. Алып кеткени өзүнүн ар бир спортсменден. Жок, азыркы учурда ошол интернет менен иштешин, баягы социалдык тармактарда өздөрүнүн алып жүрүү этикасы сыяктуу атайын тренировка катарында ошондой сабактар болобу? Мен ар бир ошол мен аябай талап кылам, ушул имандуу болуп жүргөнүнө, өздөрүндө тура алып жүргөнгө,
анткени тренировкага келип туруп эмоциянын баары ошол тренировкадан чыгып кетет. Анан көп спортсмен, аябай жакшы спортсмендер көбү жоош болуп жүрүшөт, өзүн алып жүрүшөт, тура алып жүрүшөт десем болот. Анан биз ушул тренировкадан ар бир понедельник медреседен байкелерди устаздар чакырып, бизге илим жагынан да өткөзүп берет, ошо сабак өткөзөт. Ошого биз үгүт кылганбыз. Туура жолго кеткенге. Абдан жакшы, чынында эле азыркы кезде эң негизгиси өзүңдүн алып жүрүүңдү туура сактасаң, чынында эле көп кишиге үлгү боло аласың. Өзгөчө спортчулар, анткени азыркы кезде жаш балдары, кыздар сөзсүз түрдө спортчулардан үлгү алууга аракет жасашат. Бул дүйнө жүзүндө көргөзгөн практика болду. Анан ушул эле жаатта теманы улай. Негизи эле спортчулардын арасында айрым бейбаштыкты кылган, тентек спортчулар кездешет. Өзгөчө ушул эрежесиз уруштарда, анан дагы грэпплингдин спортчулар айрымдары ушул эрежесиз уруштан да келген спортчулар болгондуктан, атаң репутация жаатына дагы кабыл алып жатканда баа бересиңерби? Кимдер келип атат? Ооба, мейли чебер болсун, дүйнө чемпиону, бирок кандайдыр бир учурда репутация жаатына да баа бересиңерби? Ооба, анткени мен тренировка кылдыртам да, машыктырам. Машыктырганда биз залга киребиз, биз машыгыбыз 2 саат болот. 2 саат болгондо мен бир тууган иним келеби, байкем келеби, ага карабайбыз. Биз канчалык чемпион болосуңбу, 2 саат тренировкага как положено, баардыгы бирдей стройдой кылып. Макул, турнирге мисал үчүн бир гана сиздин мектебиңизден эмес, алсак, башка уюмдардан да келишет да катышканга. Ооба, алардын репутациясына, ошо катышуучулардын репутациясына көңүл бурасыңарбы дейм. Ооба, кантип жүрөт, анткени биз бул кийим кандай деген сыяктуу тартиби, жүрүм туруму. Анткени биз 4-5 бала заявка ыргытты бизге көрөшөбүз деп. Анын репутациясын карайбыз биз. Вести кылбай коет кээ бир кезде, весин түшүрбөй коет, норма кылбай коет. Турнирге аз калганда чыкпайм деп коет. Ушундай болгон случайларды карап, биз ошоларды албай койгонбуз да. Кездешет экен да? Неответственный, да? Анан негизи эле спортто көп учурда ошол спорттун эң негизги, мен оюмча, баягы чокусу бул тартиптүүлүккө, баягы анан жоопкерчиликке, кандайдыр тарбиялайт деп айтылып келет эмеспи? Алсак, ошол эле салмаккуу, бул канчалык жүрмөндүүлүк, буга канчалык эрк керек? Мисал үчүн, ушул жаатында балдар сиздерге да суроо бергим келип жатат. Ушул спорт жаатында салмаккуу сиздер үчүн канчалык деңгээлде оор? Салмаккуу бул спорттун өзүнө жараша болот. Мисалы мен өзүм рабочий весим 72 ушундай жүрөм, анан азыр эми 69 килограммга коюм. Мен көп деле кыйналбайм. Эгер ММА бөлмөсү бирок сиздин ошол практикаңыздачы, сиздин тарыхыңызда, жеке өзүңүздүн чеберчилигиңизде ушундай кандайдыр учур болду беле, ушундай салмакка тийиштүү маселелер козголду беле? Эсте калаарлык. Салмакты мен өзүм 66 килограммда урушсам, анан рабочий весим андай болчу, мен көп кыйналбайм да. Диета кармайм, залда бир өз весогонка менен бир аз коюм, андан көп проблема жок менде андан. Башкаларда болушу мүмкүн, менде жок. Весогонка деген бул мен көп байкадым. Спортсмендер көбүнчө өзүн психологический типа вес кое албайм деп кое алат экен да. Мисалы 10 килограмм это для меня много депчи. Анан ошо психологический өзүн ошондой настрой кылганда кууш оор болот экен. Мен да өзүм байкадым, то что 5 килограмм куй турган болсом, 5 килограмм оор келет десем, түш аябай оор болот да, вестин түшүчү. Эгер жок, весим түшүп кетет, оңой эле деп, монтип өзүң позитивдүү, самовнушениеңдан кылсаң, анда жеңилирээк болот экен. Весогонканы ошондой. Анан меники мисалы 3 килограммды ошентип эле монтип ойлонбойм вестичи. Жүрө берем да, өзүм психологический настройду кылам. Весим жөн эле түшүп кетет депчи. Ошондо жөн эле түшүп кетет. Питаниямды деле кыскартпайм питанияны. Ошондой эле питания күнүгө просто тренировка и жакшы көрүшүң керек да, сүйүшүң керек, то что тренировка кылып атасың. Весогонка көбүнчө адамдар вес гонить этип атканда жакпай эч нерсе жакпай баштайт да. Вот ошондо өзүңө мындай бүт нерсени жагып сүйүү менен кылсаң, психологический настрой экен да. Байкаганым ошол болду. Көп нерселерди окуп көрсөм да, ошо адам психологический жактан эгер өзүн жакшы настрой кылса, көп нерсе жетсе болот. Да. Весогонкадан кыйналбайт деп ойлойм. Түшүнүктүү, абдан жакшы кеңеш болду окшойт. Аябай кыйын нерсе. Мен
2018 жылы аябай көп кылдым эле, 12 килограмм вес түшүргөн болчумун. Канча аралыкта? 4 айда. Ошо 4 ай вести кармап 61 килограммга түшүргөм. Азиатский игрге барам деп. Бул эң кыйын, спорттун эң кыйын нерсеси деп айтсам болот. Анткени алдыңда турган тамактан сен тартынасың, жебейсиң, ас жейсиң, өзүң менен өзүң сүйлөшүп калганда күндөр болуп калат. Ошо жеп койсо эртең вес кылып койбосо кыйын да аябай. Ошо спорт өзү эле терип коет адамды. Кээ бирге чыдаганы калат, күчтүүлөр калат, эркек күчтүүлөр, слабыйлар өздөрү башка нерсе менен арек болуп кетишет. Толугу менен кошулам. Себеби 1-2 жолу күбө болгом, ошол салмак кылгандачы, кадимкидей көрүп эле ушундай бууруң ооруйт адамдаргачы. Анан мынакей өзүңүз дагы ошол башыңыздан өткөргөнүз тажрыйбаңызда болгонун баягы уюштуруу иштеринде ушул салмакка спортчуну ошол бир салмакка теңдөөдө айрым спорттук иш-чараларда өзгөчө ушул салмак менен тиешелүү болгондо 1-2 килограммды мындай допускается депчи, киргизип койгон учурлар болот эмеспи? Бул жерде ушул боло турган турнирдеге катыша турган спортчулардын салмагынын аралыгы канчалык болуп атат? Биз биринчи турнирде ар бир веске, анткени бул биринчи турнир болгон, ар бир веске 3 килограммдан допуск бергенбиз. Бизде 70 болсо, 70тен ашпаш керек. Ылдый болсо боло берет. Ошондой болгон биринчи турнирге биз 3 килограмм допуск бергенбиз аябай спортсмендерге, чтоб кыйналбасын деп. Уже экинчи турнирлер, үчүнчү турнирлерге биз уже допуск бербейбиз, анткени уже тандоо болуп атат. Башка өлкө менен күрөшсөк, слабый бала утуп кеткен болсо, Кыргызстандын атын чыгара албай калат. Сөз түрдө салмактын маанилүүлүгү маани беребиз, аябай ошол күчтүүсү утсун деп ошого карап. Эми дагы бир ушул учурдагы ситуацияга жараша суроо. Азыркы кезде баягы пандемиянын чугур келген эмеспи, азыркы кезге чейин бар, баягы кандайдыр бир дистанциялык аралыкты сактоо, бет кап тагынуу деген сыяктуу тартиптер, эрежелер азыр деле жүрүп келе жатат. Бул иш-чарасында көрүүчүлөрдүн келиши, катышуучусу кандай болот? Биз ал жагында ойлонгонбуз. Ар бир киши кирип келатканда бесплатный маска беребиз, таратылат. Көрүүчү аралык сакталабы? Аралык сакталат. Бирке. Көп эмес, анткени андай десек, базарлар иштеп атат, тренировкалар болуп атат, тренировкага келген ар бир бала бири-бири менен даже күрөшүп атат. Анчалык деле эмете албайм. Анан дагы бир ушул эле азыркы абалга тийиштүү суроо. Спортчулар катыша турган спортчулар алдын ала атайын өздөрүнүн ден соолугуна байланыштуу атайын өтүшөт эмеспи медициналык аныктама аркылуу. Анан ПЦР маселеси дагы каралдыбы? Биз ошол турнир болуп атканда 24 күнү ар бир спортсменди медицинский осмотр кылдыртабыз өзүбүз. Ал жагында бул ушул вируска карата дагы текшерүүлөр болот. Бардык жагы өзүнүн травмасы барбы, эмнеси бар, может бир инфекциясы бар, ошонун баарын карап, андан кийин допуск беребиз. Түшүнүктүү. Азыркы берген ушул катышууга заявкалар азыркы кезде ушул 24-күнү чечилет экен да, ким катышат, ким катышпайт. Түшүнүктүү. Бирок азыр афишаңыздарда катыша турган спортчулардын аты жөнү турбайбы? Бирок бул жерден биз кандай десек, ар бир бала профессионал. Бул өзүнүн историясын кылып койгон бала деп айтсак болот. Анткени көчөдөн келген бала эмес, бул ооруп келген, өзү ар бир нерсеге профессиональный кылдатык менен мамиле кылат. Ошон үчүн биз анчалык деле эметпейбиз. Анткени айтып атпаймынбы, ошол вести кылбай койгон балдар, взвешивание келбей коюп, же турнирге чыкпайм деген ошондой балдарды биз кошкон эмеспиз бул уюмга. Түшүнүктүү. Негизи эле кандай дагы көп сиздерге конкурент боло турган уюмдар, башка түрлөрү көп, спорттун башка түрлөрү көп. Анан баарынан эле бардык ошол эле тармактан келген спортчуларды кабыл алып бердиңиздерби же кайсыл бир тийиштүү уюмга дагы кандай чектөөлөр коюлганбы? Бул жерде биз кандай десем, биз федерация эмеспиз, биз жөн эле уюмбуз. Ошон үчүн эч кимге чектөө жок. Эч кимге чектөө жок. Бул уюм келди деп. Бизде самбисттер күрөшөт, вольниктер күрөшөт. Биз наоборот келгенине биз сүйүнөбүз, кубанабыз. Анткени Кыргызстанда өзүбүз кичинекей мамлекет болуп, анан бири-бирибиз менен бөлүшө албай, анан конкуренция кылган кереги жок деп айтсам болот. Ошондо сиздердин уюмуңуздар учурда баягы промоушен катары эсептелсе болот да. Ошондо спортчулар өздөрүн мыкты көргөн спортчуларга атайын контракт сунуштайбыз деп айтпадыңыздарбы? Ал контракт эмнени негиздейт?
Эми бести кылыш керек. Жок, келечек эмнеде? Мисалы үчүн бүт сиздердин талабыңыздарды аткарса, ошол спортчу канчадан бери сиздер менен гана иштеше керек жана ал кандай жетишкендикке жете алат? Контракт маселеси эмне үчүн биз кылабыз? Биз 1 ай мурун контракт беребиз, контрактка кол коет. Анткени 1 ай калганда башка турнирге чыгып травма болуп калбасын деп, взвешиванияга келбей койсо же вести кылбай койсо, ушундай пункттар бар. Турнирге чыкпай койсо штраф төлөйт, ушундай. Анткени биз ал баладан эчтеке албай элебиз. Биз только наоборот берип атабыз. Негизи промоушн болгондон кийин сөзсүз түрдө эл аралык деңгээлге чыгуу эмеспи? Сиздердин уюмуңуздар мисалы үчүн кайсыл эл аралык ошол спорттук уюмдарга бул уткан спортчуларды сунуштай алат? Биз ушул промоушнду дагы раскачка кылабыз буйруса. Бул биринчиде тандоо ирети болуп атат. Биздин эң мыкты спортсмендерди. Анан кийин биз Кудай кааласа буйруса ушул жылда эле кылсак деп атканбыз. Казакстан против Кыргызстан кылып, ушундай кылып, Россия против Кыргызстан, ушундай кылып. Түшүнүктүү. Эми биздин эфирибиздин соңунда биздин убактыбыз дагы абдан чектөө эмеспи? Мен мырзаларга ушул биздин көрүп жаткан жаш биздин көрүүчүлөрүбүзгө сиздерден жакшы кеңеш катары айта кетесиздерби деп сурана кетейин дедим эле. Негизи эле ушул спортко келгениңиздерден ушул спорттон канчалык деңгээлде сиз өзүңүздөргө кандайдыр пайда алдыңыздар жана спорт кайсыл бир учурларда зыян тийиздиби? Айта кетсеңиздер. Мен өзү спортты 18 жашымдан баштагам. 18 жашымдан баштап азырга чейин спорттомун. Кайсы түрүн менен баштадыңыз? Спорттун самбо түрү менен баштагам. Самбо түрү менен баштап кийин грэпплинг түрүнө өттүм. Азырга чейин ошо грэпплинг түрү менен келем. Мен азыркы жаштарга айтарым, спортту машык кыла, спортту таштабагыла, спорт бул эл тааныйсың, жер тааныйсың, өзүңө жакшы тааныштарды ашырасың. Пайда жак. Эл көрөсүң, жер көрөсүң, спортту жакшы жакка пайдалансаң. Эгер спортту жаман жакка пайдалансаң, өзүң билесиң кайсыл жакка кетишиң ушундай болуп калат да. Ошон үчүн спортту туура жакка пайдалангыла, спортту туура жакка пайдалансаң, көп пайда жагы көп, аябай эле көп. Абдан жакшы. Эми спорт бул албетте адамда дисциплинаны тарбиялайт. Ошондуктан спорт менен машык кыла. Көпчүлүк жерлерде байкадым. Мен өзүм өсүп келатканда, өзүм эң башта атканда көп спортсмендерди көрдүм. Жөнөкөй спортсмендер көп ийгиликке жетишет экен да. Анан жанагынтип грубый болуп же баш бербей жүргөн балдар залдан кетип калгандарын көп көрдүм да. Башка жаман жактарга кетип калгандарын. Ошого жөнөкөй болгонго чакырат элем спортсмендерди, күлүп, жөнөкөй болуп, спортсмен дегенге коркпой айткангачы. Бул спортсмен. Башкалар мындай жанынан келип коркпой ушинтип жүргөнгө чакырат элем спортсмендерди, жөнөкөй болгула, жылмайып жүргүлө, ийилчек болгула депчи. Ошо спорт менде ошону тарбиялады деп ойлойм. Жөнөкөйлүктү, ийилчек болгонду, тартипти. Зыян тийгизген жокпу? Жок, зыянын мен өзүм башынан өткөргөн жокмун спорттун. Травма зыян болуп турбайбы? Травма ар бир спортсменде болуш керек го дейм. Травма болот дейм. Травманы өзүң абайлап айыктырасың, өзүң абайлайсың. Травма болот, албетте болот ар бир спортсмен. Травма это часть спорта деп айтсам болот. Анткени бул тандоо ирети болуп калат. Күчтүүсү калат, келет кайра келип. Слабыйлар чектелип кетет. Ошондой болот. Мынакей ушул айта кетсеңиз Абдулбек, ушул травманы, ушул жаракатты бул зыян эмеспи? Пайдасы жок, зыян деп айта албайм. Пайдасы жок да. Спортчу. Эми травманын бир чоң травма болот, мелкий травмалар болот, эми ошого карап өзүң ойлошуң. Өзүң баалап ал. Эми чоң травма болсо көпкө чейин спорт токтоп калышы мүмкүн. Мелкий травма болсо эми кылып турсаң болот. Травма бул мисалы адам ар бир кыйынчылыктан кийин күчтүүрөөк болуп чыгат дейм да. Антихрупкость человека да, мындайча айтканда.
мисалы бир жериңен травма алсаң, ошол жериңе нарабатывать этесиң и еще лучше болуп келесиң да. Бул антихрупкость бул дагы пайда жагы экен да. Адам тескерисинче травма жаракат адамды кайра тескерисинче баягы закалять этип кайра күчтүү кылат экен да. Бул айта кетсеңиз, ал эми сиз ушул аралыкта канча жылдан бери ушул спорттосуз жана ушул спорттон канчалык бир өзүңүзгө пайда көрүп алдыңыз? Эң негизги сиз үчүн спорт тийгизген пайдасы? Мен школ кезектен баштап эле баштагам, эркин күрөштөн. Анан өзүм издедим жүрүп, ушу грэпплингке келип, грэпплингден машыгып келем, акшыктырып келем. Мен бир да зыян жагынан алдым деп айта албайм. Анткени мен бир эле максатым үлгүлүү ини болгум келет, үлгүлүү бала болгум келет. Атам менен сыймыктангандай болсун деп. Жаман жагын эч көргөн эмесмин. Спортсмен өзү ийгилчек, жөнөкөй болуш керек. Анткени алма канчалык түшүмү көп болсо, ошончалык ийилет. Даракта теректе болуп сынып кетпеш керек. Жөнөкөй болуп жүргөн спортсмен көп нерсеге жетет. Ошо жөнөкөйлүк сыпат аябай жакшы. Спортсмендерге ошо эң баштап аткан в основном спортсмендер ушундай болуш керек. Өзү чоң деңгээлге жетип калган бала өзү эле тарбияланып калат. Анткени билет андан да күчтүүлөр бар экен. Өзүн туура алып жүргөн спортсмен көп ийгиликке жетет деп айта алам. Абдан жакшы. Чоң рахмат сиздерге, келип бергениңиздерге, жакшы кеңешиңиздерге, кызыктуу окуяңыздарга. Соңунда акыркы суроо, кирүү акысы кандай болот көрүүчүлөрдүн? Биз ошону дагы карадык. Анткени акысыз кылып койсок, көчөдөн өтүп бараткандар деле келип кирип бардак кылып салабы деп ошон үчүн кирүү акысына акча кылып койгонбуз, платный кылып. Ал чечилек али, айтылар элек. Ошо жакындаганда белгиленет. Ошон үчүн биз чектөө койгонбуз, ошо спортсмендер да кирип, көрүүчүлөр да кирип, за бесплатно келбесин деп, ошо ценит эткичиш керек. Ошон үчүн маскалар бекер да. Абдан жакшы, баары кандай болсо дагы баш айырым анай эле болуп турсун, тамаша эмеспи? Сиздерге биз ийгилик каалайлы. Анан эң негизги спортчуга каалай турган нерсе бул жаракатсыз өтсүн баардык нерсе, жаракаттан алыс болуңуздар демекчибиз. Анан сөзсүз түрдө ушул кыргыз элибиздин керегине жарап, байрагын желбиретип, Кыргызстандын мыкты баатырлары бар экендигин тастыктап жүрө бериңиздер демекчибиз. Эскерте кетсем, бүгүнкү биздин студиябыздын меймандары грэпплинг боюнча өткөрүлө турган турнирдин катышуучулары болду. Айта кетсем, Расул Тезекбаев, Азамбек Шамшиев жана ушул турнирдин уюштуруучусу Абдылдабек Кекенов. Меймандарыбыз айткандай, спорт бул адамды жөнөкөйлүккө, тартипке жана ийкемдүүлүккө тарбиялайт дейт. Андыктан баарыңыздарды ушул спортко келиңиздер, ден соолугуңуздарды чыңдаңыздар жана жогорудагы сапатка ээ болуңуздар деп Sport Life көрсөтүүсү бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайт. Көрүшкөнчө.